Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Борбор Азия согуштук аракети жок регионунун китебинин автору Мирсбахер атындагы коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо мөңгү фондунун президенти Рүстөм Кабылбекович болду. Саламатсызбы агай, биздин офиске кош келипсиз. Рахмат. Сизге алгачкы бериле турган суроо: мөңгүлөр Борбор Азия регионундагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана саясий туруктуулуктун кепилдиги деген негизги актуалдуу темаларды көтөрүп жүрдүңүз. Сизден сурайбыз дегенибиз, Борбор Азия көптөгөн климаттык тобокелдиктерге туш болууда деп айтылды. COP29 климаттык дүйнөлүк климаттык саммитинин алкагындагы саммитте. Климаттын өзгөрүшүн токтотууга негизи эле ушул адам баласынын алы жетеби? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфир көрүүчүлөр. Мындайда адам баласынын алы жетет деп айтыш кыйын, бирок адам баласы ошого ыктап аны жөнгө салса болот да. Адамбыз да, адамга эмне берген? Акыл, ой, эстик туурабы? Демек, бул моюнга алышыбыз керек. Ошол цикл башталды да. Бул цикл деп коет. Бул 100 жылдыкта, 1000 жылдыкта келип турчу нерсе. Тарыхта болгон мындай нерселер. Муз доорунда болгон да. Ошондой эле биздин муунга ушул нерсе келди да. Анан ушул жерден сөзсүздү жоготуп жүрбөшүбүз керек. Бул жерде мустакканды ойлонсок, жолун тапсак болот да. Кантип чыгыш керек адам. Биз ошого ыктап, ошонун эмесине көнүшүбүз керек. Демек, эмне кылышыбыз керек? Биз ой жүгүртүүнүн матрицасын, турмуш тиричиликтин модулун, кыймыл аракеттин алгоритмин могу Борбор Азияны куруунун, мамлекет куруунун жаңы моделин алып чыгышыбыз керек. Баардык немеден, мисалы үчүн бүгүнкү күнү адвокат, юрист болуу, же болбосо тарыхчы болуу, же агроном болуу, же күч структурасынын немеси болуу, өкүлү болуу саясатчы үчүн астык кылат. Саясатчы бүгүнкү күнү климат боюнча дагы тажрыйба билими болуш керек да. Мындан ары климатты толук чалгындабай туруп саясат жүргүзүү бир опурталдуу нерсе. Ал тургай. Аба ырайынын өзгөрүшүнөн, климаттын өзгөрүшүнүн негизинде адамдын туңку оюнда башкача химиялык реакция жүргөндүктөн адам биологиялык, физиологиялык, социалдык жана ошондой эле психологиялык карама каршылыкка тушкандыктан жаңы социалдык психотиптердин пайда болушуна алып келди. Ошон үчүн эмне керек? Жаңыча ой жүгүртүүгө биз үйрөнүшүбүз керек да, жаңыча дүйнө курушубуз керек. Биз баягы эски комфорттон чыккыбыз келбей атат да, ой жүгүрткүбүз келбей атат. Бирок аба ырайы бул өзү немеге салат, таразага салат да. Биз жана кинолорду көрөбүз го, инопланетиндер келип согушуп атпайбы? Ошо табият ошондой караш керек да, инопланетиндер келди да. Демек, биз өзгөрүш керек. Бул биздин эле эмес, дүйнөлүк коомчулуктун азыр милдети. Дүйнө коомчулугу биригиш керек. Дүйнө коомчулугу ой жүгүрүш керек. Кантип буга каршы туруш керек? Кантип муну менен күрөшүү эмес. Муну менен күрөшкө биздин алыбыз жетпейт. Муну менен ыкташышыбыз керек. Муну менен тил табышышыбыз керек. Жөнгө келишибиз керек да. Ошондо биз кайра баарын тең башкача курууга муктажбыз. Анда эмне үчүн Борбор Азия үчүн эң кооптуусу суу тартыштыгынан улам жаралуучу жаңжалдардын келип чыгышы деген бир кооптонуу бар. Мунун алдын алуу үчүн Борбор Азия мамлекеттери кандай кадамдарга барыш керек? Бул жалаң эле Борбор Азиянын түйшүгү эмес азыр. Дүйнөдө ушундай түйшүк болуп атат да. Мисалы үчүн жер бетинин мындай 72% суу деп атат да. Ошонун бир 15%, 10-15% тусу жок суу болсо, жана пресный вода деп атпайбы. Ошонун бир 0,3-0,5% эле таза иче турган суу болот да. Суу тартыштыгы жылдан жылга эле күчөй берет. Чоң суу көтөрүлүшү мүмкүн. Сөзүндө климаттын өзгөрүшү менен аба ырайынын немеси көтөрүлүп атыр да, тиги температурасы. Ошонун негизинде дүйнөлүк муздар эриби менен океандын деңгээли көтөрүлүү менен жерди суу каптоо баштап атпайбы? Мына быйыл жазда эмне болду? Россия менен Казакстанды суу каптады да. Туурабы? Бул коңгурооду какты, сак болгула деп. Жаман суу да. Мисалы үчүн чоң суудун үстүндө отуруп суу саган. Мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкуловдун жана немеси бар эмеспи? Деңиз бойлоп жорткан алады өттү.
Ошондо океандын үстүндө 4 киши суусайт эмеспи? Ошондой эле суудун өтө көбү да жаман, жогу да жаман да. Суу каптады, бирок ал сууну иче албайсың да, ал деген аябай кир суу да. Ошондуктан азыр жер бетинде ичкен суудун кадыры көтөрүлө берет да, таза суудун. Анан ал бизде да боло турган нерсе, биз деген ушундай кургак жерде жашаган элбиз да. Биз деген эң чоң континент кайсы бул? Евразия континенти да. Ошонун чок ортосунда жайгашып атпайбызбы биз? Биз дүйнөлүк океандардан алыс болгондуктан алып келген сууну ичиш бул акылга сыйбаган чындык да. Ошондуктан суудун башаты болуп нелер эсептелет? Мөңгүлөр да, Кыргызстан, Тажикстан, Борбор Азиядагы мөңгүлөр. Бул материктик мөңгүлөр. Бул өтө чоң адам, жер бетинде адамзат баласын жашап аткан чоң ролду ойногон нерсе бул. Биз маани бербей келгенбиз да, буга чейин мөңгү да жатат да. Мына жакынкы эле убактан башталбады мунун баары дегичи. Мен айтып жүргөндө мен жин экен деп ойлошчумун. Жин элге окшоп приватизация кылып атат, мөңгүнү сүйлөп жүрөт депчи. Келди да бүгүнкү күнү отурду, үйүбүзгө келип отурду. Анан Борбор Азия боюнча ойлонолу. Айтып атпаймынбы, алып келген сууну ичиш бул акылга сыйбаган чындык деп. Мисалы үчүн Өзбекстан 94% кирген сууну ичет, өзүнүн суу жок. Түркменстан 98% алып келген сууну ичет, өзүнүн суусу жок. Газы бар, мунайы бар. А биздин жанагы неме атыбыз бар, мисалы үчүн Кыргызстанда географиялык атыбыз бар. 1000 көлдөр өлкөсү деген. Биздин могу немелерде 312 көл бар мөңгүлөрүбүздө. Ошон үчүн 12си жанагы прорыв опасный дейт, коркунуч туудурган көлдөр бар да. Андан тышкары биздин жерибиздин астында 4 көлүбүз бар. Жерден суу сорду иче баштасак болот да. Анан Борбор Азияда мындай болуп атпайбы? Теңсиздик баягы мынтет бир күнү Чыңгыз Төрөкулчу айтат. Эми дейт муну байлык эле дейсиң дейт. Ошо канча дейт, акчанын эквивалентинде канча мүлк жатат берди дейт. Мындай ойлонбой эле мынтип айтып 30 триллион дедим да. Десем, Кудайга эмне мынча байыбыздан эмне мынча кедей жашайбыз дейт. Мен айтсам биз деген баягы советтик башкаруунун күйүүсүнөн чыга албай атпайбызбы? Да ой жүгүрткүбүз келбей атпайбы? Эски комфорттон чыккыбыз келбей ошо боюнча эле жашап келатабыз. Демек биз эң бай анда дейт, бул жалпы Борбор Азияга жете турган оокат турган өтө көп акча дейт. Ал ооба дейт. Десем ана сен Кыргызстан үчүн эле жазбай, жалпы Борбор Азия үчүн жаз да. Болбосо дейт, могулар дейт бут тосуп келет сага. Кыргызстан байып кетет турбайбы деп. Анан кийин мен Кыргызстан үчүн жазып жүргөндөн кийин мен ошону жалпы Борбор Азияга жаздым да, Борбор Азияны бир экономикалык жана экологиялык тегиздик катары карадым дагы. Бул мамлекеттер биз ошол жерде квартира алып турган эле мамлекеттербиз. Жана депутаттар мынтип берет го. Тиги сууну жаап тасташ керек, бербей коюш. Андай кыла албайбыз биз. Себебинде бул транс чек аралык суу деп коет. Муну баары ичиш керек. Согуш чыгып кетпей суу бербей койсок. Анын башкача жолдору бар сууну сатуунун. Оонда ал тургай резолюция кабыл алынбады. Суу аба сыяктуу эле компонент сатууга болбойт дейт. Сууду эмне кылып сата алабыз? Электроэнергия кубаттуулук катары сата алабыз. Жана мин вода, газ вода, столовый вода, талый вода деп суу сатсак болот. А так мында агып аткан сууду биз сата албайбыз. Баары ичиш керек да, баарына тиешелүү суу. Ошондуктан ошону эсепке алуу менен берде мындай да моуну түшүнгөндө түшүнөт да, мына жаңы нерсе бул. Илимге дагы кирип аткан нерсе да. Борбор Азиянын географиялык жана геосаясий өзгөчөлүгүн, Борбор Азиянын тарыхый вазифасын, Борбор Азияны мекендеген элдердин тарыхый мартабасын, анан мөңгүлөрдүн философиясын түшүнгөндө, анан бир ойго келесиң да, мындай турбайбы деп. Анын баарын чечмелеп отурган эми усак убакыт алып коюшу мүмкүн, бирок кыскасы мындай. Бул жерде жазылып атат мына могунда. Бул кетет. Буга чейин биз мындай болгонбуз. Тиги мамлекеттер аралык келишим деген болгон да, Борбор Азияда мамлекеттер. Бизге биз советтик немесинде болгонбуз да, көзөмөлүндө болгонбуз. Алар айткандай кылынчы. Алар өздөрүнүн экономикасын кызыкчылык үчүн баардыгын момундай аралаштырып ташташканда, мүмкүн ошолордун доорунда ошол туура болгон өзү үчүн. А бирок биз деген азыр ажырадык да бири-бирибизден. Ошондуктан азыр биз деген жана мамлекеттер аралык келишим дегенден чыгышыбыз керек. Жалпы Борбор Азия үчүн бир
саясий экологиялык социалдык экономикалык өнүгүүнүн бир концепциясын иштеп чыгышыбыз керек. Ошол ишке киргизиш үчүн Азия Европалык парламентке биригишибиз керек. Бул мукташтык. Бул мен каалаган же сиз каалагандан болбош керек. Болбосо бүгүн мына мамлекеттердин арасында атаандаштык болуп атат да, азыр мен акыркы күндөрү 2 жыл болду башталды. Борбор Азияда согуш чыгат, Борбор Азияда суу үчүн деп биздин кулагыбызды көндүрүшүп атат да, согушка алып келе атышат да булар. Андай болбош керек да. Мисалы үчүн мен жанагы эмнеге жазып атам? Борбор Азия согуштук аракети жок регион деген. Борбор Азиянын тарыхый вазифасы деген ошол. Бул жер акыркы мисалы жерди 50 жолу муз каптап атпайбы? Акыркысы 12 000 жыл илгери болгон. Ошондо адамзат баласын аман калган бөлүгү шерегел жансактап, кайра жашоо уланып кеткендиги үчүн Борбор Азия адам зат цивилизациясынын өнүгүүсүнүн алтын бешиги деп эсептелет. Ошол нерсени ошол нерсе үчүн да биз кармашыбыз керек да. Бул жерде дүйнөгө көңүлүн бурдурушубуз керек да. Дүйнө эли көңүл буруш керек буга. А биз ошону айтпай эле келе атабыз. Айтпасак алар деле билбейт да эмне деген жер экенин. Туурабы? Ошондуктан бизде биринчи максат бул эмне болгон? Чыңгыз Төрөкуловдун тирүүсүндө форум өткүзүү болгон, Ысык көл форуму болуп жатты. Бирок тилекке жетпей калдык, ал киши өтүп кетти. Бүгүнкү күн мен былтыр баштадым. Талас форумун өткүзүү боюнча. Ал кишиники Ысык көл форуму. Биз ошону Талас форуму өткүзүбүз керек болуп атат. Анын өзүнүн философиясы бар, анын өзүнчө айтып беремин. Бирок ошо форумду өткүзүү менен биз Борбор Азияда могу мамлекеттердин баарын бириктирип туруп ошол жерде мөңгүлөр Борбор Азияда нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана саясий туруктуулуктун кепилдиги деген темада форум өткүзүп, о 5 мамлекеттин президенттеринин катышуусу менен ошол жерде жарыяланыш керек. Борбор Азия согуштук аракети жок регион. Ошондо уяда бараткан Индустагы гамбургер жеп аткан американецтагы компьютеровка, япондагы бир убакта келип карайт да каяр бул деп. Биз жерибизди даңазалашыбыз керек да, ошонун эмнеге татыктуу экенин көрсөтүш керек. Бул жер, биз Борбор Азия. Бул түбөлүк материк катары жер планетасынын жер фонду экенин аларга түшүнүп беришибиз керек. Ошондо бизден карызыбыз да кечириши мүмкүн, инвестициялар да келет. Себеп ковид көрсөтпөдү, ковид келгенде дүйнө токтоп калды го, эмне кыларыбызды билбей алапайыбыз таппай калдык. Азыр болсо дүйнөлүк окумуштуулардын эсеби боюнча бул 100 жылдан кийин деп атты эле, азыр эсептешип 36-жылдан кийин жардыруулар башталат депчи. Ошондон кийин жанагы суу каптоо болот, тиги дегендер болуп атпайбы? Ошондо адамзат баласына ушул жер кайра эле керек болуп атпайбы? Ушул жерге келип кайра жан сакташ керек болуп атпайбы? Кайра ушул жердин тукумун улап кетиш керек болуп атпайбы? Демек бул жанагы немелер болуп атпайбы? Азыр геосаясий оюнду жүгүрткөн мамлекеттер. Ошолордун көзөмөлүнөн чыгып, дүйнөлүк көзөмөл туруш керек да, Борбордук Азияда согуш болбош керек. Бизде мисалы үчүн Борбор Азия мына мөңгүлөр сактап калыш үчүн эмне деген чараларды көрүшүбүз керек. Биринчи, Альп тоолорун мөңгүлөр журкан менен жабат да, күндү чагылдырып журкандар менен жабат. Европалыктар. Бул дүйнөлүк материк мөңгүлөр болгондон дүйнө коомчулугу оон аркылуу жарыяланыш керек. Булардын үстүн жабыш керек. Дүйнөлүк коомчулук. Бул канча деген жумушчу орундар түзүлүп атыр. Канча адыялдар тигиш керек да. Аны алып барып аяка эшек менен барбайсың да, аяка барыш үчүн өтө көп каражат керек. Бирок ошону жасаш керек да. Бул деген мукташтык да. Канча киши деген жумушчу орун менен камсыз болгон жатат. Бир. Экинчиси, жашылдандырыш керек Борбор Азия. Жашылдандырыш керек. Үчүнчүсү, бул мамлекеттер биздин убакта неме деген болгон? Айыл чарбасын механизациялаштыруу деген болгон. А бүгүн автоматташтырыш керек. Автоматташтыруу жана капельный орошение деген алып чыгыш керек. Мына сиз Баткендин кызы болосуз. Мен Баткен жака көп барам, атайын барам. Барасыз эле мындай суу өмүрдүн булагы, эл башы боюнча суу башы бол деген немелер да. Лозунгтар. Могу жакта Шагмардан деген чоң дарыя агып атат дагы. Мындай чөл, баклашка жаткан жана салафандар жаткан жер Кыргызстан болот да. Суу бурулган деле гүлдөп көгөрө баштаган жер Өзбекстан болот. Кайра чыксаң эле жана болсо билесиң, мен уже билем да кайра Кыргызстан, кайра Тажикстан, Өзбекстан. Суу бурулган жер көгөрүп жаткан жер Тажикстан болот. Биз суубузду пайдаланбай жатпайбыз. Мисалы үчүн мына мен Баткендин өзүнө бардым. Анардын өскөнүн көрдүм, анжирдин өскөнүн көрдүм. А жана бозоруп жаткан тоонун боорун алып чык да суудун баардыгын деп. Капельный орошение. Еврейлердин эмне болгон? Айыл чарбасы багып атат.
300 миллиард экен ички дүң продукциясы. А биз пайдаланбай атпайбыз деле даттанабыз. Мисалы үчүн айтабыз, мынакей Кемпир-Абадты өзбектер алып алды, ызчуу болобуз. А Кемпир-Абадка чейин сууду пайдаланбайсың, пайдаланбай жатпайсызбы? Өзүң билгениңче пайдалан да, биз өзү суудун канча пайызын пайдаланабыз? 17 эле пайызын пайдаланабыз, калгасын өзбек, тажик, казактар пайдаланат. Борбор Азияда бир эле мамлекет бар да. Башка сууду ичпеген Кыргызстан менен. Тажиктин мөңгүсү суусу бизден 30 эсе, пайыз көп. Бирок алар биздин сууду ичет, жана Сагдийская область деп коет азыр мурда. Неметиги. Алар бизден сууду ичет. Биз өзүбүздүн сууду өзүбүз ичебиз, биздин сууду ким ичет? Тажикти ичет, өзбекти ичет, казак, Кытай ичет, анан өзүбүз ичебиз. 5 мамлекет ичип атабыз. Бирок биз өзүбүздүн сууду пайдаланбай жатпайбызбы? Бул башкага да бергибиз келбейт, өзүбүз да пайдаланбайбыз. Пайдалан да, каалашыңча пайдалан, калганын бер да. Жок, пайдаланбай атабыз. Ошондуктан сууду мынакей андан тышкары жашылдандырдык да. Андан тышкары могу сугаруу, анан дренаждык системаны деген эл аралык стандартка алып келиш керек. Каналдардын баардыгын бетондош керек. Себептен да суудун 60% талаага сиңип кетип атат да, бууланып кетип атат. Ошол нерсе менен эмне болот? Аралга суу жетпей калды. Бул советтик убактагы саясат болгон. Азыр бошодук да, азыр эми бизге болуп жанагы парламент түшүш керек деген ошондо эл деген эсептеш керек да. Өзбекстанга суу керекпи? Керек. Керек болсо көнүшүң керек да, биз айтканга. Туурабы? Бүт тармакты суу тармагын оңош керек, сугаруу тармагын, дренаждык тармакты. Суу аралга жете турган кылыш керек. Жана айтып атпайсызбы? Тиги жалпы Борбордук Азиянын экологиялык жер иштетүү өкмасын өткүзүү. Жерин 2 эсе азайтат, ошондой эле түшүм алат. Анан сууду аралга берип атпайбы? Эмне үчүн аралга бериш керек? Аралга бербесе, аралдан деген тустун тозоңдору көтөрүлүп келип анан мөңгүлөргө отуруп атпайбы, ээритип атпайбы? Аны эске алган киши жок. Ар ким эле өзүнүн жанын бакканга аракет кылып атат да, ал суу жакында түгөнөрү менен эч кимди жок. Баары эле балдарыбыздын келечеги үчүн дейт. Бирок ал баланын сүйүү эмес да. Сен балдарың жалгыз ачка таштап кеткен жатпайсыңбы жакында? Туурабы? Ошондуктан азыр биз чара көрүшүбүз керек да. Демек, биз ошону мисалы үчүн мынтет, аралды толтура албайсың деген бир немеге келишти. Эмнеге толтура албайбыз? Арал деңиз эмнеден? Биринчи, эмне себебинен ушундай акыбалга жетти? Табасыңбы? Бул Россия кезинде Кыргызстан түштүк жагда, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанда пахта өндүргөнбүз да, согуш өнөрү жайы үчүн. Эмне үчүн азыр 5 мамлекеттин президенттери бар, Путин менен сүйлөшсө болот, 5 мамлекеттин президенти укпай кое албайт да. Эмнеге? Об дарыясын бурганга болбойт бакан. Ошондой программа болгон да, Об дарыясын буруу боюнча аралга. А бул жер деген адамзат баласы үчүн керек болуп атат деп атсак, биз эмнеге ошону көтөрдүк? Келечекте адамзат баласынын рассалыгын, өзгөчөлүгүн сактап кала турган жерди. Дүйнөлүк коомчулук кийигишсе, отту бурат да бияк. Каспийден суу чыгарыш керек да бияка. Туурабы? Толтуруш керек да, араны толтурбаса мөңгүлөр эригендин үстүндө болот. Туз тозоңдордун эсебинен анан эмнеден ысыктан. Арал, мисалы үчүн Бишкек мындай болгон биз бала кезде. Ушундай ысык болчу, бирок күндүз көлөкөлөрдө мындай мустак жел жүрчү да. Эмне себеби? Тетиги арабтардын чөлүнөн келаткан аба аралдын үстүнө келип муздачы да. Бизге муздак жел келет. Азыр ысык жел келет да. Мөңгүн ээришине деген неме түшүп берип атпайбы? А бул келечекте адамзат баласына керек жер болгондон кийин адамзат баласы бияка көңүл буруш керек да, биз эле эмес. Дүйнөлүк коомчулук көңүл буруш керек бияка. Ушул жерде мен сизге кошумча суроо бергим келип турат. Мисалы, талибандар азыр Куштепе каналын салышты. Мунун ошол сиз айткан Борбор Азияга мындай геосаясатка таасирин тийгизет. Мисалы, Өзбекстанга ошо Амурдарыяны ким пайдаланат? Өзбекстан, Түркменстан суусу азаят да. Өзбекстан 94% кирген сууду ичет, Тажикстанда 94% кирген сууду ичет. Анан алар деле афгандар деле өнүгөлү деп кылып атыр да, мукташтыктан келип чыгып атыр да. Ошо бир саясаттын жолунан келип чыгып атат. Анан мынтип бетондошуп аткан жок да, жөн эле касып кетип атса канча суу жерге сиңип кетет. Бирок аларды өнүгүш керек да, алар деле өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт да. Бул өтө чоң жаман нерселерди алып келатат да артынан. Бээрде согуш вообще чыгарууга болбойт. Мисалы үчүн караңыз, коркунучтар, көп чоң коркунучтар бар Борбор Азияда. Мына Сарез деген көл бар.
Тажикстанда 1911-жылы тоо кулап, ошол жерге көл пайда болгон, 18 миллиард суу жатат аерде. Жылдан жылга акыбал начарлап баратат, ошол жер бүгүн жырып чыгышы мүмкүн болот. Ал жырып чыкса, Тажикстан жана суудун нугундагы жерлердин баарын талкалайт. Өзбекстан, Түркменстан, Афганистан кошо талкалап чыгып кетет. Суу тоодон кулаганда 90 эсе көбөйөт. Жолдун бүт жууп кетет. Аны ойлогон киши жок. Баары эле Кудайга шүгүргө курсак ток бүгүн. Көкүрөгүбүз сокур болуп атат да, көрбөй атабыз ошондой нерселерди. Болбосо ошолордун камын көрүш керек да, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруш керек да. Мына саммитте жакшы ойлор айтылып атыр. Жаман эмес. Бирок мындай да, кече эле башка ишти кылып жүргөн киши бүгүн эле могуну ойлоп жибере албайт да. Анын үчүн көп жылдар керек да, ошонун баарын окуп, карап, кылып чыккандан анан кийин тажрыйба деген пайда болот да. 30 жылдан бери ушу менен эмгек кылып келатабыз. Чыңгыз Төрөкулов менен отурдук, ушунун баарын мындайынан да эсептедик, мындай кылып отуруп келдик. Болбосо эмне атат, борбор айзаны бириктириш керек дейт, бирок формасын таппай жатпайбы. Кайра атаандаштыкка келип атпайбы. Казакстан кыйынбы, же Өзбекстан кыйынбы деген келип атат дагы, Кыргызстан менен Тажикстанды унутуп коюшту. Сууду ким бөлүшүш керек деген немеге келиш. Сууду биз бөлүшүшүбүз керек. Мисалы үчүн баягы немеде Өзбекстанда суу сактагычты жырып кетпеди. Канча эл каптап кетип, Казакстанда суу каптады. Ошондой ойлонбой салынган да. Мисалы үчүн мындан кийин, ошондой болгондон кийин мындай болот да. Ар бир мамлекеттин башка мамлекетке басым жасай турган бир экономикалык анан кийин саясий немеселер болот, шаймандар болот. Биздин шайман сууда. Демек, кандай суу сактагыч салба, биз менен акылдашпай туруп сала албайсың да сен. Биз менен акылдашышың керек. Мен салам деп атам. Биз карашыбыз керек да, минусу кайсы, плюсу кайсы, пайдалуубу, пайдасызбы, өңгүлөр үчүн. Пайдасы болсо тыйып салышыбыз керек, сала албайсың. Туурабы? Ошондой бир нерселердин баардыгын калыбына келтириш үчүн мына могу жерде баары жазылган. Бирок ушул китепти эч кимдин окугусу деле келбейт да. Биз мындай болуп калбак, ызы чуу деле окугубуз келет да, өнүгөлүү деген нерсеге көңүл бурбай атпайбызбы? Баасы TikTok эле кирдик. TikTok чоңураак оокаттар бар да. Туурабы? Жерибиздин баарын алдыйтып касып атабыз. Мисалы үчүн, мына мунай да жок, кен байлыгы да жок мамлекеттерде Япония менен Германия анан неме өнүгүп кетишпеди. Технологиянын негизинде Түштүк Корея. Жок буларда кен байлык. Ой, андан башка деле оокат кылса болот экен го, жолун тапса болот экен го. Алтындарды калтырбайлык балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн. Биз балдарыбыздын балалыгын уурдап алгандан тышкары азыр неберелерибиздин насибин жеп кирдик да. Неге биз аңшайган жерлерди таштап кетишибиз керек? Турсун да, башкача оокат кылбайлы, экономиканы башкача курбайлы. Суудун негизинде байыбайлы, суу көтөрүлгөндүн үстүндө болот. Жерибиз эмне деген жерде жашайбыз? Эң сонун жерде жашайбыз биз. Биздин чоң аталар өтө мындай көзөм кишилер болгон, ошол жерге отурукташып калганбыз биз. Бирок ошону ойлонбойбуз да, эмнеге ошол жерге отуруп калдык экен деп. Ошо алтын эң жеңил тамак ушул экен, алтынды касып алуу да. Өндүрүп чуксаң чыгып берет экен да жерден, көмүр тиги. Бул жердин эсеби да. Сен аны өндүрүп чыккан жоксуң, сен жерден алып атасың анын баардыгын. Өндүрүштөргө өтпөйлү. Мисалы үчүн, аба ырайы шартына, өсүп өнүгүү чөйрөсүнө, тарыхый басып өткөн жолуна, анан эскертүүнүн жөндөмүнө жараша бир кишиникиндей эле бир улуттун да кол мүнөзү калыптанат экен да. Ошого карасак, мисалы үчүн немистер, япондор техникалык эле экен да, техника менен өнүгүшөт, технология менен өнүгүшөт да. Орустар, украиндер, америкалыктар согушчан элдер экен да, согушуп атат. Биз кимбиз? Биз ойлосок, биз руханий элбиз. Ошон үчүн ошону тапканда гана биз табабыз эмнени, кандай өнүксөк болот. Бирок ошондой нерселерге көңүл бурбай атпайбыз, илим менен достошпой жатпайбыз. Оюбузга келгенде мындай акчаны жашагыбыз келип атат. Жок, акча жасагандык эмнеден жасайсың деп ошондо да ошол жагын табыш керек да. Эмнеге жөндөмдүүбүз? Мисалы үчүн, жана бир жерлерде өзүбүз казабыз, тиякты өзүбүз каза албайсың, сен жөндөмүң жок аны казганга. Сен жөндөмсүзсүң, машина урганга, үй сал болуп турам, үйдү салышып атат, билбейсиз ал, эмне болот? Сөйткөндө жер титирөө сыкылында да турабыз биз. Азыр жер титирөө сыкылы да бар да, 10-15 жыл созулар турган.
Борбор Азиянын кайсы жеринде катуу жер титирейт биз билбейбиз. Бирок ошону күтүп турат да. Чоң жер титирөөлөр болгондо Борбор Азияда жана сиз экөөбүз чоң аталарыбыз жөн эле боз үйдө жашаган деп атасың го дейт. Боз үй жакшы да, 2 угут түшүп калат, кайра көтөрүп сайып коюп жашай бересиң. Могу жерде билбейм, Кудай сактасын деп жашайлы, президент бир жолу айтпадыбы, Кудай сактасын депчи. Могул үйлөр кандай салынып атат мен билбейм. Мүмкүн кирпич койгонду билербиз. Тиги муну караш, эмне арматура коюлуп атыр, биз билбейбиз. Ошо сыяктуу эле биз сууга деле могул климаттын өзгөрүшүнө ошондой эле мамиле жасап атабыз. Үстүртөн эле билебиз, бирок терең киргибиз келип атпайбы. Биздин именно убакыт келди да эми. Эми ошону пайдаланбай өткүзүп жиберсек, кайра эле калып калабыз. Бирөөнүн колун өп, бирөөнүн колтугун жыттаган болду. Биздин убакыт келди. Бул көп нерсе муну айтып берсек, анын баарын айтып бериш үчүн мен менен отуруп көпкө чейин угуш керек да, анан ошондо көп маалыматтар биригип келгенден анан ошо ушундай тура берет. Бизде кандай? Бул менен эч качан алек болгон эмес, жүрөт. Айтсаң эле каршы чыгышат да. Баягы машина айдап жүргөн, ал вообще эле башка бизнесте жүргөн. Могуну айтсаң эле сен 30 жыл иштеп жүргөн ала эсеп эмес. Ал да акылдуу да. Алыбызда чыгат да, андай эмес да деп эле баштайт да. Убактыңды алдыртып жүрөт. Бул сиздин айтканыңызда чындык бар да. Бирок окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таяна турган болсок, 2100 жылдарга карата барып майда мөңгүлөр биротоло баягы жок болуп кетүү коркунучу бар деген жыйынтыктар чыккан буга чейин. Мунун катастрофалык деп түшүнсөк болобу? Мындай болгон. Мөңгүлөр жок болуп кеткен учурда болду. Буга чейин жокто калганбыз. Арал деңизи кургап калган учурлар да болгон. Аралдын астынан азыр шаарларды табат, ал каяк качан салынган. Демек аралда бир убакта тартылган ошол жерге шаарлар салынган да. Туурабы? Ысык көлдүн астында да Чигу деген шаар бар. Мөңгү бөксөрүп толуп тура турган окат. Ошого келет, бирок адам такыр үмүт үзбөш керек да. Кайра толот да бөксөрсө. Туурабы? Просто биз ошого адамдай мамиле жасашыбыз керек да. Биз адамча мамиле кылбай атпайбыз. Биз мөңгү эмес, бири-бирибизге мамиле кылганды билбей атпайбызбы? Мөңгү жок болуп кеткен учурлар да болду. Бирок ал убакта эл аз болгондо азыр эл көп да. Эл көбөйгөндөн көбөйүп баратыр да. Мисалы үчүн могу жерди деле билгенибизди эле урунуп атабызбы? Эртең бирөөлөргө керек деп ойлобойбузбу? Мүсүттө тол таштап, тоолордун боорун пайдаланбайбыз, шаарды ошол жака чыгарбайбыз. Тегиш жердин баарын ээлеп алдык. Эртең нанды каерден жейбиз деп ойлонгон киши жок. Бүгүнкүнү эле ойлойбуз, келечекти ойлой албай атпайбызбы? Ой жүгүртүү жөндөмү селек болуп калган турбайбы? Логикалык ой жүгүртүү чынжырыбыз үзүлүп калган да. Демек биз өзүбүздү жан сактай албайбыз. Демек Оруска, Кытайга бирөөгө жабышып жашашыбыз керек. Ошолорго келип көрсөтүш керек бизге момундай кыл деп. Ошонун негизинде ким айтып жүрдү жана Сализан жигитим, кыргызга орусча айтмайын ишенбейт депчи. Өзүбүзгө ишенбейбиз да башка бирөөгө ишенебиз. Бул жердин шартын бизден өткөн эч ким билбейт да, биз ушул жерде аборигендербиз, ушул жергиликтүү эл бизбиз да. Туурабы? Ооба. Биз өтө мыкты элбиз. Бирок өзүбүздөн көрбөйбүз да. Теге манасыбыз көп. Эмне дегенин биздин алып кишилерибиз. Бугалар эсепке кирбейт да. Ошондуктан биз азыр өзүбүз көңүл буруп, бүгүнкү күнү кайра өнүгүп чыга турган учурга келдик да азыр. Биз азыр айтсак жарашат. Муну жана саммиттерде айтылып атпайбы? Муну ООНдун трибунасында айтылыш керек бул кептер. Ошол жерден буларды нандырып, далилдеп бере алабыз да. Бар го мынакей. Бирок керегибиз жок болуп атпайбы? Чыкырса, мисалы үчүн кызык иним келди. Эмне болду? Мындан 4-5 жыл мурда Сооронбайдын учурунда. Мөңгүлөр жөнүндө, суу жөнүндө айтып бериңизчи деди бизнесмен. Ана сага эмне кереги бар? Анда десем, мен Түркияга конференцияга жөнөлтүшүп атат дейт. Анан мен мени жөнөлтүшпөйбү деди Мая кызы. Сиздин акчаңыз жок да дейт. Көз акчасы болсо ошону жөнөлтүрүп алып барып отуруп алып кайра келет экен. Ай мен сага андан көп акча сүйрөп келип берейин деп атпаймынбы? Туурабы? Эгерде биз могу немени туура түшүндүрсөк, биздин тышкы каржыбызды кечкенден тышкары өтө чоң суммада инвестициялар келет да бияка, Борбор Азияга келет. Жок, ошонун баарын укуш керек. Мен эмне жамандык кылдым билбейм. Чыкырса болбойбу, келсең отуруп сүйлөшчү, айтып берчи десе болобу? Жок, эч ким чыкырбайт. Жүрөм, кетким да келип калды. Бияктан ата мекенimde керегим деле жок экен да, мен өмүрүм бекер эле сайылыптыр да. Депчи.
Болбосо баары чечилген. Могу жерде баары жазылган. Мына биз жалгыз эле Чыңгыз Төрөкулчу иштеген жокпуз да. Биз неме менен кызматташтык. Кырсуу менен. Кандай суроо болбосо окумуштуулардын ортосуна коебуз дагы. Мен пикирим айтам, талкуу болот. Позиция менен оппозициянын ортосунда. Анан чечим кабыл алынат. Ошондуктан могу жерде көрдүңүзбү, мына 5-6 резолюция бар. Не деген кишилер кол коюп атат мынакей, туурабы? Не деген кишилер кол коюп атат. Айтматов баш болуп. Ошол эле жылы 2-чи резолюция кабыл алынып атат мынакей. Не деген кишилер кол коюп атат. Мисалы үчүн мына могуну караңыз. Бакиевке кат. Мынакей. 2008-жылы кирип атат. Чыңгыз Төрөкулович алып кирип атат муну. Канакей чыкырган. Бир күнү кызык болду. Ошо жылы Чыңгыз Төрөкулович каза болгон жыл, ошо жыл. Тажиктер чыгат мага күздө. 5 миллион. Ал дагы немен дейт, Бакиев эмес, Бакиев уже кечикти, жок. Рахмон Азович кылат дейт жактан, оону. Мына 5 миллион сом. Идея сеники ойдон алган шарты. Сен просто барып 2-3 жыл Тажикстанда жашап келесиң, дейт. Идея сеники деп атат. Рахмон Азович кылат деп атат. Мен акылдашайын деп келген Бозов, Кадырбек Дүйшенович деген, ушул мен илимий немелерин уюштурган киши болчу Кырсууда МЧС кафедрасынын заведующий. Айтсам эле, "О, сен деген акылсың да, ана мекенчилдигиң каякта, мына Бакиев түшүндү" деп ал мага баштап турат. Мен тажиктердин звоногуна жооп бербей качып кетем. Түшүндү дем, чакырат 2 айдан кийин. Мындай, чында мен деле ойлойм да өзүбүз президент айтса экен деп ойлодум да. Жок, ошомойдон жок. Мен асыл өкүнөм. Мына биринчиден 5 миллионду жок калдымбы? Экинчиден, бул дагы деле косколбой жатпайбы? Эгерде ошондо Рахмон Моон Азович кылганда, бүгүнкү күнү Кыргыз менен Тажиктин ортосунда жанагындай чатактар болмок эмес. Себеп берде Борбор Азия согуштук аракети жок регион деп аталып атпайбы? Ал түшүнмөк. Деп кой деп. Берде чоң жоопкерчилик жатат. Могу менен маалыматы жок киши могу жерде согуш чыгаргысы келет. Берде согуш чыгарган киши адамзат баласына экоцид, геноцид жасаган болот. Буну түшүнгөндө Борбор Азияда согуш чыгарган деген ой токтош керек да. Борбор Азия дүйнөлүк көзөмөл туруш керек дагы. Борбор Азияны биз калыбына келтиришибиз керек. Бул келечекте адамзат баласынын рассалыгын, өзгөчөлүгүн сактап кала турган түбөлүк материк катары дагы айтайын, жер планетасынын жер фонду. Уйтуп шумдук жерде жашайбыз да, бирок ошону уккубуз деле келбейт. Биз жана майдан нерселерге кирип эле бирибиз менен тытышып эле бийлик талаш болуп эле бир элекет болуп атабыз. Биринчи жасап койбойлу. Баш чыгарып улуттук саясат жүргүзбөйлү. Биз улуттук саясатты эч качан жүргүзө албайбыз сансыз. Биз көз каранды мамлекетпиз. Бизди геосаясатка эле такашып элек. Геосаясий оюнчулар бар да. Анан баары мынтип ойлойт экен көп, геосаясий жактан баары көз каранды. Бир нерсени унутушат да, ошо геосаясаттын ичинде место развития деген бар, өнүгүү чөйрөсү деген бар. Мына Борбор Азия ошондой калыпка туш келет да, бул жерге сураса болот да, геосаясаттан тышкары. Жок, биз ошондо эле өзүбүз окубайбыз, окуган кишини жаман көрөбүз, бирок ар бирибиздин негедир пикирибиз бар да, ал окубайт. Ал жөн эле бир айыл чарбасын деле мал багып жүрөт, бирок бүт билет да, шумдук, таң каласың. Да, чын ошондой, кыйын элбиз. Бирок сабатыбыз жок болуп атпайбы? Китеп окушпай атпайбы? Угуп алып эле бирөөдөн угуп алып айтып жүрүшпөйбү? Угуп алып бирөөдөн өзү окубай, бирөөдөн угуп алып айтып жүргөн кишинин атын эмне деп коет билесиз? Хаңжа деп коет. Хаңжа болуп кетпедик. Мисалы үчүн мен таң калдым. Менин оюмду мага айткан кишилерди көрүп алып таң каласың деп. Бир 2 жыл мурда сенден окуп кеткен, кайра келип сага айтып берип атат да ошону. Мен ушинтип ойлойм деп. Таң каласың да ошондо, шундук турбай. Агай, ошол жерде дагы бир суроо берейин. Эксперт катары. Мисалы Борбор Азия чөлкөмүндө келечекте Сибир көлү пайда болот деген бир божомолдор бар да. Ошонун чындыгы канчалык? Мына жөн эле жүрбөдү, бейкап барады. Көрсөттү го бул Россия менен Казакстан эмне болду? Бул ушул мүмкүн ойдуң экен да, Казакстан. Океандын деңгээли көтөрүлмө, океандын деңгээли 20 сантиметр көтөрүлүү менен Фукусималарды көрдүк. 50 сантиметрге көтөрүлүү менен көп жер суудун астында калат да. Жана опты буруш керек деп атканым ошол. Россияга суу жетиштүү экен да. Мына суу басып жатты, суудан качышты.
Борбор Азияны сактап калалы да адамзат баласынын келечеги үчүн. Ошондуктан Оп деңизин буруу боюнча 5 мамлекеттин президенти ага кайрылыш керек, даже оондон кайрылыш керек да бияка буруш керек. Адам баласынын келечеги үчүн Борбор Азияны толтуруш керек. Борбор Азияда согуш чыгарам деген ой токтош керек. Биз күнөөлүү эмес бул жерди мекендеп калган үчүн. Биз керек болсо мынакей ар бир мындай жанагы улуттук идея деп атпайбы? Мынакей япондордуку эң күчтүү экен да. Кудай анан император дейт экен. Кытайларды колсо Кытай үмүтү деп ушинтип болуп атпайбы? Еврейлерге кирсе мынтип айтып атат да, еврейлер айтып атат. Биз дейт еврей элин адамзат баласынын астында вазипасын билбей туруп айта албайбыз дейт. Таң калдым да. Кыргыз эли адамзат баласынын астында вазипаны өткүзүп койгондо, акыркы мууз доору убагында тентип келген, самсып келген элди асырап калган элбиз да биз. Бирок ошонустун баарын жокко чыгарышып, тарыхтын баарын момду каша кылып ташташканда биз ошону унутуп койгонбуз. А бизде кыргыз элинин бир улуттук өзгөчөлүгү бар да, эс тутум жөндөмү күчтүү элбиз да биз. Манас устап келип алдык го кыйкырып. Алмустактан бери. Ушундай нерселерди кош керек да, анан орустар жазып берген, булар жазып берген тарых эле могу жерде эле жүрүбүз. Биз деген байыркы элбиз да. Тура? Эми мына Сибирь көлү жөнүндө айтып атасыз. Демек бунун жөнү бар. 100 жыл мисалы үчүн бул тарых үчүн бир түкүрүм эле нерсе. Ойдун экенин көрдүк да, ойдун жер экен. Демек берге суу толот да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Муну жок деп жокко чыгара албайбыз. Ошо. Убакыт бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз. Аман болуңуз. Чоң рахмат сизге.